Майыптар оюн ойнай ала турган алгачкы аппарат жарыяланды. Microsoft компаниясы чыгарган бул аппаратты башка аппараттар менен кошуп, оюнчу өзүнө ыңгайлуу кылып оюнду ойнай алат. Анын баасы канча турары азырынча белгисиз, бирок өтө кымбат болбойт деп божомолдонууда. Эгер ит багып алгыңыз келип, бирок ага тамак берип, жуунтуп тазалоодон качсаңыз, ордуна робот ит багып алсаңыз болот. Boston Dynamics компаниясы Spot Mini аттуу ит роботту 2019-жылы сатыкка чыгармакчы. Компания робот жакшы басып, жүгүрө аларын дагы көрсөттү. Демек, сиз аны менен чыныгы иттей эле сыртта сейилдесеңиз болот. Кайрадан робот тууралуу. Бул жолу Georgia технология институту бейтаптарга оорукананын халатын кийүүгө жардам берген роботтун бир дизайнын ачыкка чыгарды. Бул аппарат PR2 аты менен белгилүү. Ал халаттын жеңин адамдардын колуна 11 000 жолу кийгизип көрүп үйрөнүп алган.